Бекмырза Рахман уулу. Негр бала, атаң кайда? Детектив. Чыгарманы окуган Адлет Чубаков. Кыргыз элине министрдин кызынын махабаты, Кытайдан качкан келин Рекет, Балекеттүү Байтал Базар, Төрөбек Балбан жана башка чыгармалар менен кеңири маалым болгон чебер жазуучунун кезектеги бул чыгармасында чет жерде окуган көкүрөгүндө Кытай триадтарыныкындай жаалдуу жыландын татуировкаланган сүрөтү бар, кылмыштуу иштерге аргасыз аралашып калып, Африкадан уурдалган принцтин казынасынын бир үлүшүнө ээ болууга жетишкен негр балалуу кыргыздын кыз келиндерине тиешелүү аруу касиеттерди эң бийик сактай билген чырайлуу периште, таттуунун оор кыйыштуу тагдыры жана туулган жерге болгон ашып ташкан сагынычы менен тааныша аласыздар. Чыгарма учурдагы жаштар кызыккан эң маанилүү маселелерге кайрылып, аны даана ачык, абдан кызыктуу чагылдырганы менен айырмаланат. Жетинчи аудиобап. Кызыл дептердеги кыз сыры. Кайырчы. Ошентип караан туткан карашам кабарын айтпай жоголду. Телефон чалганды намыс көрдүм. Кантке менен ал жай сурап болгон иштин жөн жайынан кабар билдирип коюш милдет анын мойнунда болчу. Бирок ишенген кишимден эч кандай жышана жок. Ал эми менин атаманша жөнүндө билсем деген кызыгуум чегинен ашып баратты. Арадан тупа туура 13 күн өткөн соң гана шаардык прокуратуранын тергөөчүсүнөн мага повестка келди. 417 бөлмөнүн эшигин кагып, ичкери кирип барганымда узун бойлуу, эки көзүнүн аралыктары бири-бирине өтө жакын, суюк чачтуу, калың эриндүү, өңү сертирээк орто жашка жакындап калган киши мени бир карап алып, оозундагы түтүтүп отурган тамекисин кайда катаарын билбей алактап калды. Тергөөчү Евгений Краморов сиз болосузбу? Мен айым, деди галстугун оңдонуп. Келиңиз, келип орун алыңыз. Тамекинин түтүнү менен бөлмөңүздү ыштап жибериптирсиз. Кечиресиз, сиз Таттуу Розова. Ооба. Ажар ашкан, ай жаркын жан турбайсызбы? Рахмат, жакшы баалаганыңыз үчүн. Сиз мени мактоо үчүн гана чакырбасаңыз керек эле. Албетте. Айыпталуучу Марианна Вересова тууралуу көрсөтмө бере аласызбы? Берем. Анда кантип коркутканын, камаганын баарын чыпчыргасын коротпой жазып берсеңиз. Алдыма ак кагаз, калем жылдырды. Шыпылдаган, өзүнүн жогорку маданияттуулугун көрсөткүсү келген тергөөчүнү түркүн ойго салса боло турганын баамдадым. Сиз мени Марианна менен жолугуштура аласызбы? Ажарлана карап калдым эле, сүрдөгөн тергөөчү көздөрүн ала качып, эмне кылаарын билбей алдастай түштү. Колуңуздан келеби? Келет. Жазып бүтүңүз. Анан айыпкерди алдырып келе коем. Бирок бир шарт менен. Жаңжал чыгарбайсыз. Мен анын азыркы кейпин гана көрүп койсом болду. Эшек курту мурдунан түштүбү жокпу? Же дагы эле чакчарылып жүрөбү өз көзүм менен? Чакчарылып кайда барат? 5 статья мойнуна илинип отурат. Мойнуна алдыбы? Алды. Жазып бергендеримди окуп чыгып, тергөөчү эмне суроо берсем дегенсип ойлоно калды. Айтыңызчы, сизди уруп сабаган кыздарды тааныйсызбы? Таанышкамын. Ким деген кыздар? Кайда жашашат? Марианна жакшы билет. Заказды ошол берген. Марианна заказ бергенин кантип билдиңиз? Мен Измруттагы окуяны төкпөй чачпай айтып бердим. Ал кыз камоодон бошошума жардам берди. Ошондуктан ага доом жок, кечирдим. Аны мага тукурган, көкүткөн Марианнанын жооп берип, жаза алышын каалайм. Евгений Крамарович. Сергеевич. Кечиресиз, Евгений Сергеевич. Игорь деген жигитти да кармайсыздар го деген үмүттөмүн. Албетте, аны да сөзсүз издеттирем. Евгений Крамаров телефонунун кулагын бурап, күзөт бөлүмү. Айыпкер Марианна Вересованы 417 бөлмөгө алып келгиле, деди. Көрдүңбү, колдон көп нерсе келет дегенсип, тергөөчү мени көзүнүн алды менен мактангандай карап койду. Мен ажарлана жылмаюу менен жооп бердим. Сиз Марианна Вересованын өлүм жазасына кесилишин каалайсыз го? Жок, жасаган кылмышына жараша жаза алса болду. Эгер сиз кааласаңыз. Жылмайды тергөөчү. Бирок ошол жылмаюусу жарашпай, ыржайгансып калат экен. Сиз мени менен жакшылап сүйлөшсөңүз. Сүйлөшкөнү кандай? Ого өтөр сүйкүмдү карап койдум эле, тергөөчү ордунан тура калды да ары бери баса баштады. Кандай десем, бирге театрга барып, маданияттуу эс алсак. Кап, күйөөм кызганчаак болбогондо сиздей кишилерди кыя кетирбес элем. Күйөөңүз барбы? Таң кала карады. Эшикте машинада отурат. Тергөөчүнүн дымагы өчүп, томсоруп отуруп калды.
Сырттан эки колуна кишен салынган Марианнаны айдаган милиционер кирди да кимди алып келгендигин айтып чест берди. Сыртта күтүп тур. Милиционер чыгып кетти. Нес болгонсуп жалдырган Марианна ордунда жылбай отурду. Вересова, кел дагы тетигил орундукка отур. Ал акырын басып келип аяр отура кетти. Сен бул сулууну тааныйсыңбы, Вересова? Жапайыныбы? Тааныймын. Эмне үчүн жапайы? Караңгы, сүттөй таза, ак жашоону кыялданган бир кайбир. Кыскасы апенди чалыш пенде. Абайлап сүйлө, Вересова. Үнүн көтөрө сүйлөдү тергөөчү. Шылдыңдагандыгың үчүн да статья бар. Түкүрдүм ошол статьяңарга. Мен нес болуп калыптыр деп жаңылышып алыптырмын. Көрсө атаманшанын жөөнү дале тирүү экен. Капканга түшсө да тажалдана каршылык көрсөткөн карш-кырчасынан ырылдаганын карабайсыңбы? Адвокатымсыз сурак жүргүзүүгө акың жок. Болду. Башка бир да суроого жооп бербейм. Ордумдан турдум да анын бет маңдайына бардым. Өкүнүчтүү. Дүйнөдөгү эң бай аялдардын катарына кошулбай калдың. Гиннестин китебине киргиң келди беле? Сенин ишиң болбосун. Арам оокат оңдурбайт. Өзүң кылган иш өз башыңа муш деген. Эми түрмөдө чирийсиң. Көп болсо 15 жыл берет. Анын 3/1 отурам. Кайра кезиксем бетиңден өппөсүмдү билип кой. Жаңылба. Акылы тетик кишиге мындай баланыкындай тыянак жарашпайт. 4 жесирдин канына забын болгон сага 15 жыл аздык кылат. Абдан аздык кылат. 4 жесирди өлтүргөн киши башка, адашпагын. Кассирава. Кассираны салып бере коюп, суудан кургак чыктың бар го, Шүмшүк. Ал менин ишим. Жесирлердин бир туугандары чогулуп сага сюрприз даярдап жатышыптыр. СИЗОго же түрмөгө жеткенче жок кылышат го чамасы. Бир көзүңдү жумсаң, экинчисин ачып укта, сайып таштабасын. Тамактарыңды текшерип ич, уу кошулуп калбасын. Душман деген кекиртегиңден аларды өзүңгө өйткөнсүң. Сиз эмне деп жатасыз? Токтотуңуз. Чындыкты айтып жатам. Өмүрдүн кыскалыгын, сүттөй таза ак болсоң гана узак жашоого болорун бул кем акылга акыркы жолу айтып калайын. 1 ай жашайбы же 1 жылдык өмүр калдыбы айтор ойлонуп көрсүн. Айтмакчы, кой десем болбой асылып жүрүп, мага көп кордук көрсөттүң эле. Детектив жалдап, сенин салондоруңдун финансылык сырын, Элшан Магометөңнөнгөн бакмайырларыңа салып берчү бай, жесир аялдардын акчасын алым сынбай, өздөрүн муунтуп өлтүрүп, үй мүлкүн тоноп алма өнөкөт каракчылыгыңдан бери мен ачып чыктым. Демек сен жасадың бушунун баарын. Өңү кумсарган Марианна эми анык сенейип, денеси өлүп, нес абалда турду. Тоолуктар өзү кыйшалаңдап тийишкенде жанын чыгара жанчкан эл. Алар көк кекчил келишет. Жапайыбызда. Үн сөзсүз талып отурду айыпкер. Игорь деген жигиттин так даректайынын Евгений Сергеевичке айтпасаң, Марианна, дагы бир олуттуу кылмышыңдын бетин ачканга жардам берем го деп турам. Дагы бир дейсизби? Тергөөчү жандана түштү. Ооба, дагы бир. Эгер мени виного дары кошуп берип эсимден тандырган Игорь деген Шүмшүктүн так даректайынын айтпаса, Шанс соода компаниясы башкы бухгалтер, тагыраак айтканда көңүлдөшүң Надежда чакан ишканасы дайынсыз жоголгон 1,5 миллион рубль. Эстедиңби? Бекер өлтүртпөй койгон экенмин сени кап. Бармагыңды тиштеп ачууң келсе, башка айлаң жок. Токтой туруңузчу. Менде бул иш тууралуу эч кандай маалымат жок. Ал каяктагы 1,5 миллион рубль? Айыпкер билет. Кана ойлондуңбу? Дарегин айтасыңбы? Айтам. Акылың бар азаматсың, урматтуу Евгений Сергеевич. Эртең Игорда Мариананын компаньондошу катары камалат го деген үмүттөмүн. Кармайбыз. Ал тиги 1,5 миллион рубльчы. Оюмдан чыгарып койдум. Мариананы карадым. Ал башын жерге салып отуруптур. Сизге рахмат, Евгений Сергеевич. Ажарды жылмайып койдум. Тергөөчү дагы шашып, алактап калды. Повесткаңызга кол коюп берейин. Дагы чакыртып калышыбыз мүмкүн. Мен даярмын. Абдан так иш билги турбайсызбы? Болбосо повесткамды жөн эле көтөрүп кетип, шефимден тил укмак экенмин. Кайрадан табанымда кар кычыраган кышкы көчө менен кетип баратам. Кырт. Ачуусу келген кишинин тишиндей кычыраган көчө дабышы узакка созула турган. Негедир Марианнаны аяп бараттым. Жапжаш, өлүм жазасына кесилсе кантте, газ камерасына камайбы, же шарт эле атып салабы? Теги Россияда кылмыш жаза кодексинен өлүм жазасын алып салыша элекпи? Адистердин бирөөсүнөн сурап көрүш керек экен. Таманымда кар кычырайт. Кырт. Башымда деле ошол үн. Ошондой кыжалаттык, адамча ак эмгек менен тынч жашаса болот эле го. Карачы, бир кумалак, бир карым майды чиртет болуп, жеке өз тагдырын гана ойлобостон азгырып жүрүп,
бир мынчасынын да бешенесин тайкы кылып түз жолдон адаштырды. Жеке мага канча таш тиш алып келди. Операция болдум, окуумдан чыгып калдым. Чамада уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей, интернатта эле багыт алган жолунан кайра кайта албай калды окшойт. Кандай болгон күндө да өкүнүчтүү. Университетти көргөндө көптөн бери ичимди ачыштырып жүрүп, унутулуп бараткан бир армандын күчтүү күйөтү кайрадан козголуп, өзүмдү жаман абалда сезе баштадым. Ичим туз куйгандай ачышып турду. Оба, мени ушул жогору окуу жайында окуйт деп, атамдын төбөсү көккө жеткидей сүйүнүп жүрбөдү беле. Апам дагы эле ошондой бийик ойдо жүрөт. Айылдаштарымда экөөнөн асти ким эмес, кайра өйдөрөк пикирде. Мен эмне кылдым? Бардыгынын жакшы үмүттөрүн ойрондоп, капкайдагы кылмышкерлердин токмогун жеп, тополоңуна аралашып жүрөм. Жакшы эмес. Биздин курстун кезектеги лекциясы бүтөрүнө 10-15 мүнөттөй убакыт калыптыр. Эски курсташтарымдын көзүнө чалдыгууну каалабагандыктан сыртка чыгып кеттим. Дина көрүндү бир кезде. Жетип барып чыканагынан кармап токтоттум. Ал мени көрөм деп эч бир ойлобосо керек. Көздөрү алайган бойдон туруп калды. Ушакчы, окуп жүрөсүңбү? Эмне керек сага? Магабы? Мага атаң керек. Атамбы? Ооба, атаң, Виктор Константинович. Эмне кыласың? Кечирим сураганың бепбекер. Жаңылба, кайра атаң менин астыма түшпөсө, иши өтө чатак. Чатак? Кандайча? Ошондойча. Атаң сени абдан жакшы көрөт. А сенчи? Жакшы көрөм. Эмне болду? Атаңа азыр телефон чал. Тез арада университетке келип калсын. Сүйлөшө турган сөз бар. Бизди көздөй Гүласал Мусилова менен Наташа Семенова келе жатышты. Кучакташып учураштык. Таттуу, дайының жок, кандайсың? Интер деген супермаркетте сатуучумун, Гүласал. Айтмакчы, бир жаңылык туктуңбу? Ал кандай жаңылык? Атаманша СИЗОдо. Гезиттердин баары жесир аялдарды сериялык өлтүрүүгө катышкан деп жазып жатышат. Көп баскан аяк чок басат деген ошол. Туп-туура айттың. Наташа Динаны карап алды да мага: буга киши сүйлөбөй калган. Өзү менен өзү. Сен эмне шынарлап калгансың? Мурдагы акмакчылыгы эсиңден чыгып калдыбы? Ишим бар Динада. Ар кайсынын башын бирден сүйлөп жатышып, эки кыз акыры коштошуп жолго түшүштү. Виктор Константинович арадан жарым саат өткөн соң гана келди. Мени көрөрү менен анын кайрадан кара жини кармады. Буркан шаркан түшүп сүйлөй берди. Анын акылына саатына муктаж киши бардан бетер. Үмүт кылба. Менин көзүм турганда тирүү болсом, сен ушул университетке жакындабайсың. Бекер убакыт коротуп турмун. Динага бурулду. Баягы жапайы чакырып жатат дегениңде келбейт болчумун. Өкүрө бербеңиз. Андан көрө мына бул конверттеги сүрөттөрдү карап көрүңүз. Дина, сага карабагын деп кеңеш берер элем. Колумдан конвертти жулуп алган Виктор Константинович ичинен бир нерселерди шыбыранып күбөрөнүп, колуна фото сүрөт тийгенде гана тып токтоду. Кайдан алып жүрөсүң? Марианна, көрөр көзүңүздүн фото салонунан. Сен кандай акың бар? Менин жеке турмушума киришкенге я. Ачуудан туттуккан Виктор башынан тумагын жулуп алып, кайра кийип, жини шекердей кайнап, эмне кыларын билбей турду. Мага жалынып жалбарып жиберейин дейт. Бирок асмандан түшкөн сөп насаат сөз сүйлөп, мурду менен бир тийип алган, жумшара албайт. Өз сөйлөтүнөн, сүрүнөн жазбайын дейт. Абири айрандай төгүлгөнү турат. Жеке турмушумду талкалаган кишинин да жеке жашоосу кызыктырып калды. Көрсө жапайылык сиздин каныңызда да бар экен. Болду эми. Кызына карады. Дина, сен тетигиндей барып турчу. Кызы былтың этип алды да ары карай басып кетти. Канча? Түшүнбөдүм. Канча сурап жатасың? Байсызбы? Жетет өзүмө. Ошол үчүн акчаңызды сойку, тарпы чыккан кыздарга таратып жүргөн турбайсызбы? Айтмакчы, алар кызыңыз менен тең көрүнөт. Болду дебедимби? Канча? Акчаңыз сойкуларыңызга буйрсун. Кош, анда эмне кыл деген турасың? Мен быйыл окуумду кайра улантышым керек. Кантип? Кышкы сессия бүткөнүнө канча болду? Сиз кыйын юрист эмессизби? Жолун табыңыз, издениңиз, сүйлөшүңүз. Ары бери баса баштады. Тынч туруп ойлоно албайсызбы? Ата сөрөй мени колунан келсе жеп жиберчүдөй карап алды да тык токтоду. Мага негативин бересиңби? Жок, анда кантип? Сиз дүйнөдөгү эң акмак адамдардын бирисиз. Ошол себепти сизге ишенбеймин. Негатив колумда турганы ишеничтүү болот. Жасалма, монтаждаткансың. Жаагыңызды жаап, жообуңузду бериңиз. Нервиме тийбеңиз көп. 3 конвертти даярдап койгонмун. Бири аялыңызга, бири иштеген жериңизге, 3-чүсү порно журнал, гезиттерге кетет. Шермендеңизди заматта чыгарам.
Дагы мага жамандык кылам деп ойлобоңуз. Бул иште мен жалгыз эмесмин. Азыр деканга кирип сүйлөшүңүз. Кириңиз. Өңү кумсарган Виктор Константинович мен бек сүйлөгөн сайын алапайын таппай кайсалактай берди. Айласы куруп мага жеңилип, айтканыма көнө баштады. 1 сааттан кийин сиз мени так ушул жерден күтүп туруңуз. Кечиксеңиз аябайм. Сиз да мени аябаганыңыз эсиңиздедир. Келме кезек, терме кезек деп ата-бабаларыбыз бекер айтышпаптыр. Жериме, элиме асылган, эси жок кишиге болгон кыжынуу, өчүгүшүү күчөп, чындап жеке турмушунун ойронун чыгарып таштагым келип турду. Андан не пайда? Жеке мен үчүн кандай утуш же жеңиш болмок? Болгону жеңилдени дем алып, өч алуу, канааттануу. Дагы башка бул мурдунун учунан башканы көрө албаган эл бузар кишини кынына киргизүү. Мындан ары ар бир элге тең салмактуу мамиле кылууга, абайлап сүйлөөгө үйрөнсүн. Таң, ай ушул жашында көз карашы, түшүнүгү өзгөрө калат деп айта албайм. Мындан сырткары дагы бир душман, болгону да уяты жок элдешкис душман, ашырбаларым бышык. Мага азыр мындай карамүртөс кас душмандын зыянынан башка пайдасы жок. Андайлар менен чабышып көрбөдүмбү? Караша жардам бербегенде көрбөгөнүм көрө эле болмок. Белгиленген убакта мени Динанын атасы декан Сергей Виноградович тээриштип келип күтүп туруптур. Таттуу, барсыңбы? Ден соолук кандай? Жакшы, Сергей Виноградович. Алтын кыз. 1 жылдан кийин 1 деле жылга жетпейт. Август айынан баштап кайра 2-нчи курстан баштап окуй бересиң. 1 жылга академиялык отпуска алдың эле. Унутуп калдыңбы? Виктор Константинович да окуусун улантып, окуй беришине каршы эмесмин деп келиптир. Бирок кеч болуп калды. Мен унчукпадым. Айтмакчы, профессор менен 2 күн мурун эле сүйлөштүм. Сен атаңдын кайтыш болгонун, окуудан убактылуу чыгып калганыңды айткан эмес турбайсыңбы? Кайгылуу нерсени айтууга оозум барбады. Мейли, мен кирейин. Чогулушубуз бар. Жакшы калгыла. Таттуу Розовна, университетке келип тур. Декан кетти. Кана эмесе, кандай кылабыз? Деди Виктор Константинович. Ойронун чыгарган ишти кайра оңдой албадыңыз. Демек ойлогон планымды ишке ашырууга туура келет. Тамагына бир нерсе туруп калгансып, керкее калган юрист эмне кыларын билбей зыңгырайт. Сүйлөшөлү, Таттуу. Сүйлөңүз, кулагым сизде. Чынын айтканда ачууга алдырыптырмын. Июльда буюрса окууңду улантасың. 1 жыл айырма болот көп болсо. Таттуу, акчалай жардам берейин. Ошону менен башка бул темага кайрылбайлы. $1000 жетеби? Бериңиз, жетет. Эртең жолугалы. Бүгүн, эртең сиздей куу юристтин дагы эмне уюштура коерун ким билет? Менин кабинетиме бар аланда. Тигине, менин машинам жүрө кой. Кызы Динанын каякта калганын эстебеген, заматта жумшак, кичипейил кишиге айланган атасы өрөйдүн аз да болсо акчасын алууну көңүлүмдүн түпкүрүндө ойлонуп калдым. Акчага зарыккан кишилер толтура. Кайра кечирим сураган шеш мурун атасы өрөй, сага ишенсем болобу, материалдык жактан кыйынчылык болуп калса тартынбай келип тур деп, менин коркпоңуз, анча-мынча эркектердин өйдөмүн, сөзгө бекмин деген жообумду уккан соң гана таксиге салып узатып койду. Кайырчы Алекти ордунан таппай калдым. Кийинки учурларда алып белгисиз жактарга кетип калып, дайынсыз көп жоголууну адат кылып алды. Бир жолу кайда жүрөсүң, жакшы орун таап алдыңбы деп сурасам, бийкеч, адалдыктан арамдыктын жолу кеңейген, таза жан дүйнөлүү киши жабыркабаган жагымсыз заман агымы мени дагы бирде өйүзгө, бирде бүйүзгө экчеп тынч койбой жатат. Өлүп калайын десең жан ширин, деген. Мурдан ошол акыбалга жеткирген эмне экенин бүдөмүк болгулугум. Эми ал себептерди көз алдыма так даана элестете алам. Адамды кордогонда, алсыратканда, айласын кетиргенде адам. Ооба, өзүбүзгө өзүбүз душманбыз. Көрө албастык, ичи тардык, ач көздүк, мансап көйлөк, жаман жорук жосундарга кылмыш иштерин жасоого түртүп жатпайбы? Андай касиеттеги адамдарды Марианна, Кассиара, Виктор Константинович, Дина, Викториялардан өң түспөлдөрү жасаган иштери аркылуу элестете алам. Биздин кабат үйлөрдүн арасында бошогон бөтөлкөлөрдү кабыл алуучу кайсы бир заводдун филиалы аталган чоң коргондуу мекеме боло турган. Анын кире беришиндеги чакан будкага жакындадым. Алекти бир ирет ушул жерден чыгып баратканын көрдүм эле. Болду болбодо бул жердеги кароолчулардын бири менен насиптеш, тагыраак айтканда бөтөлкөлөш болушу ыктымал. Жашы бир топко барып калса да сакал мурутун таптаза кырынган чал мени жакшылап таанып калуу үчүн терезеге өбөктөй калып көздөрүн чакчайта карады. Сен Алектин кимиси болосуң? Таанышы. Таштап кеткен аялы деп ойлоптурмун. Аны эмне кыласың? Бул кууч алдында ичкиликке жакын экенин байкап, акча берейин дедим эле, дедим. Болбосо Алектин кайда экенин жашырып, жаап кое тургандай сезилип турду. Азыр эшик тарап коет күн.
Алек бутканын төрүндөгү керебетте уктап жатыптыр. Чал аны түрткүлөп жатып араң ойготту да колунан тартып тургузду. Бийкеч, ой, мени кантип таптың? Оозунан арак буркурайт, көздөрү чоктой кызарган, сакал муруттары көөлөнүп өскөн Алек кароолчу чалдан да алда канча улуу көрүнүп калат экен. Мен колуна шиш мурун Виктор Константинович берген $1000 салынган конвертти бердим. $1000, жылуу квартирага чыгып ал, жакшылап тамактан, же дарыланып ичкиликти ташта. Бийкеч, бул каяктагы акча? Сага буйруган акча. Уят го. Ичкичтин конверт кармаган колу титиреп турду. Студенттен алганым болбойт. Менден ашкандыгы үчүн алып келдим. Дагы кайталайм. Жылуу квартира таап, жазга чейин жашап тур. Алек керебеттен түшө калды да чөгөлөгөн бойдон буттарымдан кучактап алып, "Бул жакшылыгыңды өмүр бою унутпайм, Бийкеч", деди бышактап. "Жыгылып кетем, кой бер буттарымды". Кароолчу чал мени аң-таң боло караган боюнча калды. Гала кемпир эшикти ачып кирип келгенде мен диванда китеп окуп отурат элем. Кемпир адатынча дабышсыз басып келди да эшик парданы эки колу менен эки тарапка түртө ачып, мени ойлуу карап турду. Анын мындай олуттуу түрүнөн улам көңүлүнө төп келбеген бир окуя болгонун билдим. Андрей Васильевич чалды. Демек баары маалым болгон экен. Чындыкты болгонун болгондой жашырбай айтып берип жүрбөй, бу ак көңүл кемпирдин да ишеничинен чыкмак болдум деген удургуган ойлорго аралаш ордундан турдум. Эң жакын адамдарымдын бири болсо, апамдай айкөлдүгү, мээрими менен жаныма ынак сезилип жүрсө, бүт баарын жашырбай айта турган учур келди көрүнөт. Кызыктуу сүрөт көргүңүз келеби? Каяктан? Мен халатымдын көкүрөк топчуларын чечтим да, жаалданган кобранын сүрдүү да, сулуу да сүрөтүн көрсөттүм. Гала кемпир коркуп кетти. Апай, деди да оозун баса калды. Жакпадыбы? Женди кыз, айдай денеңди айып кылган турбайсыңбы? Катыгөн. Жүрүңүз, кофе ичели. Сүйлөшө турган сөздөрүбүз узак, деп алактаган кемпирди кухняга ээрчитип кирдим. Убакыт деген учкан куш деп бекер айтылбаптыр. Бул сүйлөмдүн маанисин туюна турган жашка келдимби, же тез өткөн күндөр менен айлардын шараккан суудай желип келип желп урунуп, дайынсыз житип жоголгон жел сыяктуу өтүп кетиши мага чоң таасир бердиби? Көрсө ар бир саатыбыз, күнүбүз, теңир бизге ырыологон ченелүү өмүрдүн бир тутамын үзүп кала берет турбайбы? Мына эми кычыраган кыш айларынын ызгаардуу, суук күндөрү, ала шалбырт жаздын ала булут кетпеген бирде жылуу, бирде жамгырлуу, туруксуз аба ырайына чулганган учурлар алыс калды. Балкондо турам. Сыртта саратандуу жайайы. Кабат үйлөрдүн ортосундагы бош аянтчада чуруу-чуу түшүп, бир топ балдар ойноп жатышат. Подъездердин кире беришиндеги узун столчолордун кээ бирлеринде байпак, тор тиккен кемпирлер узак аңгемелерин бүтүрө албай кеп кызуусунда. Күндө кайталанган, өзгөрбөгөн окшош көрүнүштөр булар. Кээде гана сейилдетип, иттерин эшикке алып чыккандар гана аралашып калбаса. Бул көңүлгө жат болуп бүткөн, көп көргөн телефильмдин сюжетинде болгон күндө көзгө урнуучу бир короонун тиричилиги. Буга чейин бир топ чоң окуялар болуп өттү. Кайырчы Алекти бөтөлкүлөштөрү муунтуп өлтүрүп кетти. Албетте, анын өлүмүнө мен себепкер болдум. Ачыгын айтканда, шиш мурун юрист Виктордун акчасынын айынан ушул кайгылуу иш болду. Кара ниет неменин берген акчасы адамга жукпайт тура. Марьяна Вересова атаманша жасаган кылмыш иштеринин толук бети ачылып, 25 жылга кесилди. Жан жөкөрлөрү да өзүнөн кем эмес жылдарды моюндарына иришип, түрмөнүн төрүнөн орун алышты. Марьянага жан тарткан, болушкан бийлик төбөлдөрү болбоду. Болгону жалдаган адвокаты гана тызылдап жүгүрүп жүрдү. Өзүн нефти магнаттын кызы, бай блондинка катары даңазалоого жетишип, законго сыйбаган көмүскө порно, секс кызматтарын кеңири жайылткан салондорду ачкан. Кыскасы, арам акча менен байып, дүйнөдөгү эң бай аял атанууну каалаган колуган, амалы ал тешекке жүк Марьянанын кылмыштуу план максаттары ошентип ойрондолду. Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт деген макал тегин айтылбаптыр. Тергөөчү Евгений Крамаров менен такай байланышып турдум. Эгер Марьянанын айткандары чын болсо, Игорь шаардагы белгилүү криминалдуу топ Измайловчулардын бир мүчөсү болуп чыкты. Анын салондору ошол банданын калканычы астында гүлдөптүр. Измайловчулар өздөрү сыяктуу кол кесер өндүрүүнү көздөгөн майда крим топтордон гана коркобостон, салакчылардын көрсө да көрмөксөн болуп, кайып өтүшүнө шарт түзүп алышыптыр. Демек алардын бийлик структураларында өз адамдары, ишенимдүү каналдары болгон. Жесир, бай аялдар менен байланышкан бизнес тууралуу кырыша билбегендиги үчүн аны бизден жашырып жапкан деп киктештиби, же башка дагы орчундуу себептери бар Байтор Марьяна менен Кассияга жан тартып, жардамга келишкен жок. Кыздар Измайловчулар менен ортомчулар аркылуу байланышып турган.
Мындан сырткары майда чабактардын бири Атаманша үчүн тоо келишке баруудан аябай чочулашты. 4 жесир аялдын каны оңор эмес жазаны күтүп турган. Мындай жагдай тажрыйбалуу, абдан сак криминалдуу топтун бул чуулгандуу иштен болушунча олуктатып, ийиндеринде тынч жашоого мажбурларды көрүнөт. Ошентип оперлер из таптырбай, кумга сиңген суудай жоголгон Игордун ортомчулардын дайынын таппай жер сыйпалап калышты. Албетте, бул менин жеке пикирим эмес. Тергөөчү Евгений Крамаров чыгарган жыйынтыкка да таяндым. Баш аягы суракка 95 киши чакырылып, алардын 21 соттолду. Ал эми бул ар түрдүү жолдор менен акча табууга машыккан Амалгөй Атаманшага кошулгандардын ичинен дагы бир кыз гана эркиндикте калды. Ал Виктория. Анын кийинки жакшылыгы үчүн мурдагы күнөөсүн кечирдим. Мындан сырткары жеген токмоктон кийин биремчегимдин операция болгонумду Атаманшанын билип, табасы кана түшпөсүн дедим. Ал эми каргашалуу түнү ал операциянын тагы өзү уюштурган иштен улам болгонун билген эмес. Кобранын сүрөтү 12 кыздын көкүрөгүндө бар болуп чыкты. Демек кыздардын бул тобу эрте колго түшпөгөндө дагы далай кандуу кылмыштарды жасап, канча бейкүнөө адамдардын канына забын болмок экен. Шаардык сотто акыйкат жазага кириптер кылып, алардын тиешелүү энчилерин берди. Гейона колуна Элдердин достугу университетинин диплому тийген соң Танзанияга кеткен. Азыр сүйгөн шаары Охиджинин көчөлөрүндө кыдырып, же болбосо ар тараптан барган туристтерге улуттук Серенгети коорогун көрсөтүп, Африканын дүйнөдө жок түрдүү жаныбарлары, канаттуу куштары тууралуу айтып берип, жаны тынбай жүргөндүр. 7 тилди билген, алтын тиши гүлсө жарашкан Гейона жерде кала турган кыз эмес. Аны аэропорттон ай күнүнө жеткени калган жан курбусу Лакарика экөөбүз узатып бардык. Көздөрүнөн жашын унтала кылып куюлткан бойдон кетти Гейона. Мээримдүү, боорукер кыз бизди да жашыткан боюнча калтырды. Тереңге мага гана телефон чалып, амандыгын билдирип, Лакарика менен Гейонанын ал акыбалдарын сурап турду. Ал эми сары изине чөп салган коркунучтуу адамдардын карааны Лакарика жашаган үйдүн тегерегинен жарым жыл бою таптакыр үзүлгөн жок. Үй ичинен телефондун шыңгыраганы угулду. Балкондон жүгүрүп кирсем, чоочунун бейтааныш аял. Таттуу деген кыз сенсиңби? Мен ким менен сүйлөшүп жатам? Төрөт үйүнөн чалып жатабыз. Лакарика уул төрөдү. Ден соолугу орточо. Баласынын салмагы 4 килограмм 255 грамм. Айтылган дарек боюнча номер 42 төрөт үйүнө такси менен тез эле жетип бардым. Бирок Лакариканын үстүнө кирүүгө уруксат беришпеди. Кыйналып жатып, араң төрөдү, азыр уктап жатат. Эрте келиңиз деген медсестра колумдагы гүлүмдү, көтөрүп барган азык-түлүктөрүмдү алып калды. Жердештери болсо керек. Гүлдестелерин кучактала көтөрүнгөн 3 африкалык кыздар да сырттан эле кетишти. Кабыл алууга алы келбей, чарчап, эс алып жаткан курбумду күткөн менен анын качан ойгонору белгисиз. Каралжын көк түстөгү иномарка такси күтүп турган мага жакын келип токтоду. Караш эмеспи деп, рулдагы жигитке көз кырымды салдым. Жок, жашы 40тан өтүп калган орус киши. Эмиректе эле пайда боло калган үмүт жалп өчүп, машинанын эшигин көңүлсүз ачтым. Жазында тергөө иши жүрүп жаткан учурда 1-2 жолу телефон чалган. Курсташыңдын дагы кылмышка аралашкан балдар кыздары калбадыбы деп Игорду тапкыла дегенмин. Кийин сот процесси жүрүп жатканда чалды. Шылтоосу эч ким кысым көрсөтпөдүбү, арызыңды кайра ал дешпедиби деген кооптонгонсуган ой. Жок дедим да өтүнө кеттим. Жолугушалы, сүйлөшө турган сөз бар. Ал колум бош эмес деп трубканы коюп койду. Ошол, андан бери дайын дарегин билгизген жок. Мен да аны издеп барганды намыс көрдүм. Лейтенант Яшков же болбосо генерал аркылуу Карашаны оңой таап алса болот. Бирок жөнү жок таарынган жигиттин алдына актангансып жетип барганды туура деп эсептебедим. Маанайың чөккөн, кабагың салыңкы. Бир нерсе болдубу? Таксист өткүр көздөрү менен кунткоя карап койду. Ай жөн эле, кечиресиз, ойго батып кеттирмин. Төрөт үйдө кимиң бар? Курбу кыз. Төрөдүбү? Ооба, уул бала. 4 килограмм 255 грамм. О, азамат. Күйөөсү барбы? Мен таксистти жаман көзү менен карап койдум. Күйөөсү болбогондо анан гүлгө онап төрөгүдөй тоок беле. Кечирип кой. Суромор тийип калса. Андай иштер да болуп жатпайбы? Чынын айтсам, боюнан алдырганга караганда күйөөсү жок төрөп алган кыз келиндерди абдан кадырлайм. Жалгыз жанына караан эш болот, чоңойсо багат. Эң башкысы артында тукум калтырат. Улутуң ким? Чоң кыз. Кыргыз. Уул төрөгөн курбуң да кыргызбы? Жок, негр. Оо, африкалык курбуну кайдан таап алдыңар? Же чогуу окуйсуңарбы? Ал быйыл Элдердин достук университетин бүтүрдү. Мен супермаркетте иштейм. Кайсыл супермаркетте? Интер. Жашың каякта иштейт? Ал бизнесмен. Келинчегине келдиби? Мунун баарын билиштин сизге эмне кереги бар? Бекер отурганда бекер сөз дегендей. Тезирээк айдаңыз, ташпакадай кыбыратпай. Савелов вокзалына жакын дебедим беле. Воздвиженканадан Романов кыска көчөсүнө бурулуңуз. Жол кыскарат.
Сиз айландырып алып бартасыз. Таксист үндөбөй калды. Машина ылдам кетип баратты. Көчө бойлорундагы бийик мамылардагы түрдүү фирмалардын өз товарларын даңазалаган кооз түстүү рекламалары шаардын көркүн ого өтер арттыргандай таасир берет. Баланын атын ким деп коесуңар? Аны ата энеси билет. Улду болдум деп достору менен арак ичип жүрсө керек. Ал ичпейт. Ал өзү телефон чалып сүйүнчүлөдүбү? Чоочун аял. Сиз эми суроолуу сүйлөмдөрүңүздү токтотуңузчу. Чынын айтсам, тажатып жибердиңиз. Кечирип койгула. Мен оозумду жаптым. Таксиден түшүп жатып, кородогу кемпирлердин, жаш балдардын баары ар дайым подъездде ак Волга менен жанаша токтоочу кызыл Жигулине тегеректеп алышканын көрдүм. Суроо бергенди жакшы көргөн таксист да машинасынан чыгып топтошкондорго жакын келди. Светофор жашыл күйгөндөн кийин ордуман 5-10 метр жылып элек куюндап келип, карс эттире сүзүп калды. Дагы жакшы. Тормозумду тээп токтой калдым. Болбосо BMW так кабинаны сүзмөк. Чекеси бинт менен таңылган, куркуйган узун бүкүрүрөөк машина ээси кошуна колоңдорун сыдыра бир карап алды. Өлүмдөн аман калганын өзүнүн өз учурунда тормозду тээп калган шамдагайлыгынан деп түшүндүрүүгө аракет кылган аны коңшулар үрөйлөрү уча карап турушту. Кудай сакта, жараткандын сага көзү түз турбайбы? Шыпшынышты кемпирлер. Кызыл Жигулинин оң жак тумшугу кабинага чейин майрыйган, алдыңкы айнек талкаланган. Төлөп бере турган болдубу? Ким? Сүзүп алган неме? БМВнын ээсиби, балекеттиби? Мүрт кетти акмак. Суроо берген кемпирге кошулуп, калгандары да чочулай бири-бирин карап калышты. Үй ичин желдетүү үчүн балкондун эшигин ачып жатып, таксисти топтошкондордун арасында туруп, мени карап калганын байкадым. Бекерчи киши көрүнөт деп ойлоп койдум. Ал күнү тереңге телефон чалбады. Качып бозуп, жашоого көнүп бүткөн африкалык жигит жанынан корктубу, же акчасын аядыбы иши кылып, жарым жыл бою шаар ичине келген жок. Ал эми өлгөн жаныбардын жытынан улам, ошол колоттон кетпей айланып учкан таз жорлардай тарпаңдаган шектүү кишилер Лакариканы көз жазындарынан чыгарышпады. Мейли эми, кантке менен ал бирөөлөрдүн жеке тагдыры. Ал эми менин карашыма эмне болду? Ушуну менен ак караны ажыратпай туруп эле дайынсыз кетип калабы? Мага деген мөлтүр тунук сезимдери бар сыяктангансыз деле. Ал сезим суу тийген шамдай жалпы өчтүбү? Мен өз колум менен өчүрүп алдымбы? Же тереңге жолтоо болдубу? Же болор болбоско кыйт этип калма адаты бар караша өзү себепкер болдубу? Кийинки учурларда негедир аны көбүрөөк эңсөөчү, эстөөчү адатка түшүктүм. Аны көргүм, сүйлөшүп олтургум келет. Өткөн күндөрдү эске түшүрүп калсам, ага сүйлөгөн кер какшыктарымды, мурдум менен бир тийген тоң мамилелеримди туура түшүнүп, ошого да кайыл болуп, мага ылым санаган мамиледе жүргөнүнө бир жагы таң калсам, бир жагы ыраазы болдум. Жылуу сүйлөөгө, өзүмө жакындатууга аракет кылбаганыма өкүнөм. Менден сүрдөп, айтар сөзүн таба албай калтыраган жигиттер көп эле болгон. Ошолордун ичинен даап сөз айтып, ылым санаганы жалгыз караш эмес беле. Арадан бир жума өтүп өтпөй, Гала кемпир экөөбүз барып, Лакариканы төрөт үйүнөн аны аңдыгандар болуп жүрбөсүн деп сактанып, эч шек билгизбей чыгарып кеттик. Мындай идеяны ал өзү сунуш кылып, баласы экөөнү көргөнү барганымда суранган болчу. Чамасы көлөкөдө ээрчиген кишилерден бир отоло кутулууну көздөдү окшойт. Мындан сырткары, тереңге экөөнү жолугушуу үчүн меникинен өткөн коопсуз жай жок. Мен кайрадан тоо келишке бел байладым. Чындыгында Гала кемпир керекке жарады. Мен жылуу жумшак ороп чулгап берген ымыркайды жалгыз көтөрүп чыгып, такси менен үйгө келдим. Өзүнүн башка кийимдерин кийиндирип, чүмкөнтө шай жолук салындырган арык кемпирди ээрчиткен Гала кемпир жарым сааттан кийин гана босогон аттады. Мага караганда Гала кемпир эрдин соруп коюп, тынч жаткан наристеге үйрүлүп түшүп жатты. Апей, капкарасын кара, жагымдуусун кара. Мунун жыргап уктап жата береби? Качан ойгонот эми? Жош, курсагы ачса гана чыркырай баштайт. Кызым, бул сүйлөр сөзү айтар тили жок наристенин күн менен түндү алмаштырып алганы болот. Суткалап үнүн бир баспаган ыйлагы болот. Буту колу чыккандан кийинки тентектигин айтпа эми. Курсагы тоёйм жатабы? Ооба, кактап эмет. Анда балбан жигит болот экен. Атасы чоң, күчтүү жигит окшойт. Буламык керек болсо, мен даярдап берип турайын. Гала кемпирге эрмек табылды. Рас, ал үйүндө мен ишимде болуп калганда аябай зергип кетер эле. Эми ага да ылайыктуу жумуш бар. Жакшы боло турган болду. Эне баланы профессордун көп жылдардан бери пайдаланылбай жаткан балдар үчүн ылайыкташтырылган бөлмөсүнө жайгаштырдык. Бул жердеги уулуна ылайык жыгач керебет Лакарикага аябай жакты. Иши кылып 2 мейманга ылайыктуу шарт түзүп бердик. Бир аздан соң Лакарика мээримдүүлүк менен үйрүлө түшүп жатып, кичинекейинин жала аягын алмаштырды эле. Бөлмө заматта жаш наристенин тааныш жытына толуп кетти. Баягы бир сырдуу кыз Лакарика жок.
энелик мээримге көңүлү толгон, көздөрү жайнаган, өпкө жүрөгүн чабууга даяр. Жарык дүйнөгө баа бакырып келгенине бир канча күн болгонуна карабай, атасы мурдунан бир чымчып өбөлөк ымыркайды. Аман эсен көз жарып алдыңбы деп бир ооз сурап койгонго шарты жок. Куулуп жүргөн күйөөсүнөн нааразы болуп, бир ооз сөз айтпаган энеге суктана гана карай бердим. А мен качан турмушка чыгып, качан балалуу болом деген суроо жоопсуз турду. Күндөр биринин артынан экинчиси акындар ырга кошкондой көпөлөктөй куушуп ойноп өтүп жатты. Факультеттин деканы Сергей Виноградовдун мага айткан сөзү үчүн болсо, экинчи курстун студенти катары бир айдан соң окуумду уланта берсем болот. Профессор аял экөө алтын күздө келип, Россияда бир ай эс алып кетче турган болду. Ысык көлдөн кезектеги кат келди. Апам мени жайдын акыркы айы августта көл бышкан учурда келип кетишимди өтүнүптүр. Эми туулган жерге шамалдай учуп жетсем десем, эки көзүм төрт. Бирок быйылкы ит турмушум шартымды татаалдаштырып, ойлогон ойду кыстаган турмушум жегет дегендей акыбалга кириптер болбодумбу? Негизинен жаздын ысык тийген алгачкы күндөрүндөй көңүлүмдү жылыткан окуялар ушулар эле. Ал эми бала кезде кыялданган 3 максатымдын бири да орундалбаган бойдон турат. Күндөрүбүз дайын дарексиз, таарынча карашанын көктүгү мынчалык узакка созулат деп күткөн эмесмин. Тереңгиден да кабар жок. Одуну айтканда өлүү тирүүсү белгисиз. Атасы өзү ызым койсун дейби, же башка бир күткөн нерсеси барбы айтор, төрөйтүүдүн берген справкасын катып алган бойдон үйүндөй элек. Гала Макс, мен кара бала, Лакарика Энзу деп өз-өзүбүзчө убактылуу ат энчилеп алдык. Жумуш кычап турган учурда интердин бир кызы мени Виктор Анафасьевичке тез баргын деп калды. Тереңгиден кабар бар өңдөнөт. Андай болсо Лакариканы бир сүйүнтүп коеюн деп директорго шашып жетип бардым. Виктор Афанасьевич мага өзү тааныш сыяктанган, орто жаштарга барып калган бирөө менен кофе ичип отуруптур. Тиги киши ордунан тура калып, "Мен бул кызматкериңиз менен өң таанышмын" деп жылмайды да кол сунду. "Павел Владимирович Шаповалов, Интерполдо иштейм. Татту, мага Тереңге деген жигиттин дайын отун сурап келишиптир. Ал бизнеске байланышкан бир иштер менен мага да бир-эки жолу келип кеткен. Сен да билгендериң, көргөндөрүң тууралуу айтып бер." "Болуптур. Супермаркеттин кожоюнунун көз карашында абайлайсың го эми" дегендей өтүнүч бар эле. "Кечиресиз, сиз таксист эмес белеңиз?" Кайдан көргөнүмдү эстер замат балп дедире суроо бере салдым. Туура. Таксист болбосом, сенин кайда жашарыңды, каерде иштериңди билбейт элем. Мына менин күбөлүгүм." Чөнтөгүнөн документтерин алып чыгып, ичин ачты. Мен Павел деген атты гана окуп, ишендим дегендей баш ийкедим. "Эмнеге төрөгөн аял тууралуу такып сурап калганыңызда иш бар турбайбы? Сөздүн ток этерин айтсам, Тереңге менен Лакариканы кайдан тааныйсың?" Лакарика менен досу Гено экөө мени хулиган кыздардын токмогунан арчалап калышкан. Ошондон бери сыяй мамиледебиз. Катташкан, сырдаш курбулардан турбайсыңарбы? Байланышыбыз бар. Теренгениче бир жолу тааныштырган. Ким? Лакарика. Каерде? Өз үйүндө. Каерде иштерин айтты беле? Сураган эмесмин. Теренгенин азыр кайда жашарын билесиңби? Билбейм. Лакарика өзү да издеп жүрөт. Төрөлгөндө да бир келип кабар алып, ал акыбалын сурап койгон жок. Менин байкоомда аны табууга биз эле кызыктар эмеспиз. Кайсы бир кылмыштуу топта артынан түшүп жүрөт. Кечиресиз, дүйнөнүн из кубарларын кызыктыргыдай ал эмне күнөө кылыптыр? Эгер жашыруун болбосо. Ал жигит кылмышкер, тагыраак айтканда ууру. Бардык шектүү деп эсептелинген өлкөлөрдүн ичинен Россиядан табылды. Эми жашырынып көпкө жүрө албайт. Азыр биздин өлкөнүн бардык күч структураларында ал тууралуу толук маалымат бар. Фото сүрөтү таратылып берилген. Ал тургай кылмыш топторунун дагы анын артынан түшүп алганы бекер эмес. Чын аты Эрдан Кураш, 35 жашта. Эмне урдаган? Менин эсиме Геона айткан асыл таштар түштү. Аргыл асыл буюмдар, атактуу зергерлердин колунан чыккан жасалгалар менен бизнес кылат деген себеби эле. Үй кызматчысы болуп жүрүп, африкалык бири принцтин 24 миллион долларлык баалуу буюмдарын сейфтен урдай качкан. Кайсы мамлекет дейсиз? Кайсы мамлекет, ким деген принц экендигин бизге айтышпайт. Бирок эмнелер урдалгандыгы, ким урдаганы, фото сүрөтү тууралуу бизде так маалымат бар. Уурлук качан болгон? Көп жыл мурда, 10 жылдай убакыт болду. Мага мунун баарын эмне үчүн жаап жашырбай ачык айтып отурасыз? Эгер Тереңге менен үзөңгүлөш болгон болсоң, баарын төкпөй чачпай айтып берсин дегеним. Кылмышкердин жашырынганына жардам берген болсоң, акчалай жардам алган болсоң, принцтин миллиондогон жоголгон дүйнөсүн кошо төлөшкөнгө жардам бересиң. Кана эми, аяшың Тереңге тууралуу билсең, жашырба. Кайда жүрөт? Дүйнө жүзүнө белгилүү күчтүү структура, жаңы техникаларга, адис, профессионал кесип ээлерине атактуу уюм кайда экенин билбеген оору мага дайын дарегин айтып коймок беле. Кызык, жоо мага таптакыр белгисиз бул суроону кайра-кайра бергениңизге таңмын.
Сен билесиң, айтпай жатасың. Аялына айтпаган сырын мага неге айтсын? Анткени Лакарика менен тез байланышып турган адамдардын бири сенсиң. Сага ал аялыма көз салып тур деп акча төлөгөн. Төлөп койсо жакшы болот эле, бирөөнүн үйүндө жашагандан көрө. Жашырба, менден бир нерсени жаап жашырып жаткансыйсың. Тереңге миллиондорду уурдаган бай жигит экенин биринчи жолу сизден уктум. Негедир ал колунда барларга окшоп, келишкен машиналарды минип, өзгөчө особнякта жашаган жаңы орустарга окшошкон жери жокко? Жан тартып жатасың Татто. Көргөн билгенимди сурадыңыз, мен айттым. Аялы кайда азыр? Меникинде. Интерполчу мени ого өтер кызыгуу менен карап турду да, качантан бери? 2 жумадай болуп калды. Жан тарткан африкалыктар жок бекен? Сиз сурап билип изилдеп көргөндүрсүз. Теренгени тагыраак айтканда эрдан курашты күтүп жаткан турбайсыңарбы? Мен эмнеге күтмөк элем? Лакарика болсо түңүлүп баратат. Белгисиз адамдар көптөн бери Лакариканын да сары изине чөп салып, аңдып жүрүшкөн. Ошолор оңдурбаган окшойт дегендей ойдо. Күйөөсү жөнүндө дагы эмнелерди айтты. Ал жолдошу менен Москвада таанышкан. Өткөн турмушу жөнүндө, айрыкча 24 миллионго бааланган асыл баа буюмдар жөнүндө билбейт. Болгону кандайдыр бир кылмыштуу ишке аралашып калганын окшойт деп күмөнсүнүп жүрөт. Сиз кандай ойдосуз? Бул маселе тууралуу ага айтыш керекпи же жокпу? Амалданба, баары бир сен бир нерсе билесиң. Бирок Лакариканын жүрөгүн оорутпайын десең, азырынча ооз ачпаганың дурус. Бүгүн досуң менен мени жолугуштура аласыңбы? Үйдөн жолуксаңыз болбойт го. Мүмкүн Лакариканын дайынын таппай калгандар сизди билет болуш керек деп артыңыздан акмалап жүрүшкөндүр. Мен андай иштерге сакмын. Чочулабасаңар болот. Үйүмдү билесиз, кеч келип кетиңиз. Кечке чейин таксисттин милдетин аткармыш болуп жүрүп, биздин ар бир кадамыбызга чейин байкоо салган бул интерполчунун дагы эмне чындыкты билеринен сестенип, коркуп, ойго алаксып жүрүп, көп жакшы иштей албадым. Ал тургай Интерполдон издеп келип, кечинде сага жолугам деп жатат деп айтуу Лакариканы кооптондуруп коюуда мен үчүн оор болду. Балким Теренгенин менин үйүмдө жашаганын, Геона сатып келген бермет көздүү алтын билерик тууралуу билсечи, Кудай сактасын. Билип калганда күч структураларынын баары менен чың байланышы бар неме ошол замат колго түшүрүп кетмек. Демек, Интерполчу Теренгени Россияда экендигин жакынкы күндөрдө гана тактаган. Корку үркүп, ар кандай ойлорго буулуп, биринен араң кутулуп кутулбай жатып, кайра экинчи каргашалуу ишке аралашып калганым үчүн өзүмдү өзүм жектеп, эс акылы жок деп кектеп, үйгө көңүлсүз кайтып келдим. Жай айынын түнү кыска, күнү узак, жылуу кечи жакындап калса да айлана жапжарык. Көп кабаттуу үйлөрдүн эң үстүнкү кабаттарына кызгылт нурларын чачыратып турганынан улам күндүн бата электиги билинет. Подъездин киреберишинде эки аял сүйлөшүп отурат. Ак Волга жок, кызыл Жигулинин үстүнө боз, эски чатыр жаап коюшуптур. Күткөн кишибиз арадан 1 саат өткөндөн кийин келди. Карабалага көз болуп, телевизор көрүп, 1 саатча отургандан кийин гана экөө профессордун бөлмөсүнөн чыгышты. Лакарика ыйлап алган. Павел Владимирович болсо негедир бир нерсеге нааразы. Күйөөмдүн жашынган дареги бол мынча миллионду айландырып жүрөт. Ал акчасы мына деп сөмөй менен сайып көрсөтө коет дегенсип келген ою ишке ашпай калганына тырчыйгансыйт. Иштин көзүн билбеген кызматкер сыяктанат. Болбосо Теренге жөнүндө мага ачык айтып берип, өзүнүн ким экенин билдирип, мактана койбойт эле. Интерполдо иштейм десем эле тизелери калчылдап, көздөрү алайып, кол көтөрүп тура калат деп кыска ойлонгон неме окшойт. Татту, эсиңде болсун. Билбейм деп суудан кургак чыга бербегиле. Бул миллиондор оңор акча эмес. Илинчегиңер эле болсо кийин аябайбыз, деди. Жөнү жок шектине бербесин деп сизди үйгө чейин киргиздим. Аялына жолугуштурдум. Дагы эмне каалайсыз, Павел Владимирович? Мага Теренге эрден кураш керек. Ал сиздин милдетиңиз. Издеңиз, табыңыз. Сурооңуз бүткөндүр дейм. Азырынча бүттү. Бүтсө кошуңуз. Лакарика досум байкош диванда отурган мага башын жөлөп алып, сүйлөп та, мөөчө түшүп, ыйлап та жатты. Мен айтпасам экен ага, айта берип тилим тешилген. Ак иште адал жүр, жарылбаган жарадай туюк болбой ачык бол деп. Аны өлтүрүп коюшту, Татту. Жүрөгүм бир нерсени сезип жүрөт. Эртелеп кайгырганың жарабайт, Лакарика. Өзүңдү колго ал. Чыйрак жан эмес белең. Аялынан жашырган сыры тарыхта аты калган чырбар күйөө да болобу, айтчы. Эгер тирүү болуп колго түшүп калса, анда дүйнө жүзүнө шермендеси чыкты дейбер. Аялы деп мени да сүрөтүм менен гез журналдардын баары басат. Биз казына урларбыз. Кандай шермендечилик. Көптөн кийин гана өзүнө келди Лакарика. Үңкүйүп, үшкүрүнүп коюп, маанайы чөгөп, жылдыз өчүп отурду. Лакарика сүт кошулган канттуу чайымды аябай жакшы көрүп турган. 2 кружкага булоолонто ысык сүт чай даярдап кирдим. Бир жолу Теренгенин да мага ысык кофе даярдап бергенин эстедим. Ич досум, көңүлүң жайына келет. Рахмат, кечирип кой. Сени да беймазага салдым көрүнөт. Эч нерсе болбойт, көрөсүң.
баары жакшы менен аяктайт. Оозуң амай, онто отурганда оорумду колдон, жеңилимди жерден алып жүргөн сага аябай ыраазымын таттуу. Бөбөк чукуранып, кыңк-мыңк үн чыгарып, мен мындамын дегенсип чукурана баштады. Кара бала, ойгондуңбу? Курсак ачтыбы? Мен аны диванда жаткан жеринен көтөрүп ала койдум да Лакарикага бердим. Эмизесиңби? Эмизейин. Бу балам экөөбүздүн тагдырыбыз эмне болот? Кандай караңгы күн күтүп турат? Канатыбыз кайрылбайбы? Кара көзүбүз кашайбайбы? Анда канттик. Ата эне, ата журт, ат жабым жерде эмес. Жердин жети түбүндө турганда экөөбүздү ким сүйдү да ким күйдү? Лакарика кайрадан бышактай баштады. Ага кошулуп алып мен да айладым. Ата журт арка бел болбосо, абийириңдин кетиши, алсырашың арзан эле нерсе турбайбы? Ал мага бир калпсыз ишке аралашып алып, аргасыз мурдадан тааныш болуп жүргөн соода кемесинин капитанынын жардамы аркасында легалсыз жол менен Петроградка келгенин, Африкадан сатылып келинген маймыл, кулан, арстандарга аралаш атайын өзү үчүн даярдалган тор клеткада бир топ күн жатканын, тигил капитан жасалма документ даярдатып берген соң, шаарда 3-4 ай жашап, анан Москвага жеткенин айтып берген. Эми ойлоп көрсөм, Тереңге капитанга бир мынча асыл бааташ жасалгалардан берген көрүнөт. Тереңге да андай буюмдар барын сен мурун билчү белең? Ооба, билчүмүн. Бирок мынчалык сансыз өлчөмдө деп түк ойлоп турмун. Бала кезден аралашып жүргөн бизнесим ушул деген. Демек бирин эки кылып, битин сирке кылып жүрсө керек деп көп маани берчү эмесмин. Качан гана Интердин акциясын сатып алдым дегенде, бул бизнестин көзүн таап, ити чөп жеп, иш илгерилеген турбайбы деп кубангамын. Баласына кайрылып өз тилинде бир нерселерди айтып жатты. Чамасы тойдуңбу, болдуңбу деп сурады көрүнөт. Азыр мен муну жаткызып келейин. Бул түнү экөөбүз көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Жөн олтурган жокпуз. Сырдаштык, пикирлештик. Азыркы туш болгон абалыбызга чогуу ой жүгүрттүк, талдадык. Тереңге уурдап алып келген принцтин казынасын кайда катарын, канчасын коротуп, канчасы калганын аялы билбейт экен. Шаар четинде ишенимдүү бир кемпир жашаарын, ал жер Тереңге үчүн тынч жай экендигин айтсам, Лакарика мунун баарын кайдан билесиң деп оозу ачылып калды. Күйөөсү меникинде да жашаганын эстей койду окшойт. Кайра үндөбөй калды. Албетте, экөөбүз тең Тереңгени оорулугу үчүн күнөөлөдүк. Бирок болору болуп, боёгу канган соң, эң керектүү адам болгондон кийин аны сактап калар мүмкүнчүлүгүбүз барбы, же кеч болуп калдыбы деген ойлор менен алып уруштук. Наристе үчүн, анын келечеги үчүн атасын сактап калуу керек. Казына, элдин мүлкү, принц жана анын ата теги эзелтен карапайым калктын эсебинен жашап, байлык топтогон ак колдор. Чын-чынына келгенде 24 миллион доллар алар үчүн көп кабатыр боло турган сумма эмес. Демек, биз Тереңге өзү гана колго түшүп калбаса, ал тууралуу билгендерибизди жашырып, бул издөө иши солугунаганча көзгө көрүнбөй жашап турушу үчүн шарт түзүп, көзү кызаргандарга байкатпай жардамдашып туруу үчүн макулдаштык. Тереңге сөзсүз кабар алат. Келет, күткүн. Мен Лакариканы чын дилимден колдодум.